Теле алып баруучу жана Сайкал Садыбакасованын мурунку жолдошу Максат Давранов сүйүктүүсүн ачыкка чыгарды. Алып баруучу Максат Давранов сул айым менен түшкөн сүрөтүн бөлүшүп, күйөрман кыздарынын тынчын кетирди. Кыздын бетине жүрөкчө коюлган сүрөттү алып баруучу Instagram баракчасына бөлүшүп, жакшы жаңылыктарыбыз көп боло берсин, буйруса менде баары жакшы деп жазды. Күйөрмандар бактылуу болгула, эки дүйнө кармашкан колуңар эч үзүлбөсүн деген сыяктуу ага бакыт тилектерин, каалаган ниеттерин бөлүшүүдө. Максат Давранов 1988 жылы 12 февралда Жалал-Абад облусунда Жаңы Базар айылында туулган. Кесиби модельер, конструктор. Маалымат булагы Заманча Кеткежи. Рамзан Кадыров Асөл Молдахметовага бриллиант белек кылды. Белгилүү теле алып баруучу коомдук ишмер Асөл Молдахметова Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров бриллиант топтомун белек кылды. Бул тууралуу Асөл Молдахметова өзүнүн баракчасына видео бөлүштү. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров белек берип жибериптир. Бриллиант шөкөтү. Чагылгандай реакция кылуу деп ушуну айтат. Мен шок болуп калдым. Мына чыныгы эркектин аракети, мына лидер деп ушуну айт, джентльмен деген пост бөлүштү Молдахметова. Видеону төмөнкү шилтемеден көрсөңүз болот. Чечен Республикасында Ахмат Ажы Кадыров атындагы коомдук фонд Бишкектеги карылар үйүнө $30.000 өлчөмүндөгү каражатты жардам катары которгон. Эскерте кетсек, Асөл Молдахметова Кыргызстандын карылар үйүндө жашаган, Данганы Чеченстанга жеткирип барган болчу. Теле алып баруучу мындан 10 күн мурун Бишкектеги карылар үйүнө атайын видео материал жасап, аны өзүнүн баракчасында бөлүшкөн. Карылар үйүндөгү чеченстандык 81 жаштагы Данга аттуу карыя Асөл айымга маяк берип жатып, бул жерде 10 жылдан бери жашаарын, Кыргызстанда анын жакындары, туугандары жок экендигин айткан. Бул видео жарыялангандан эртеси күнү эле Рамзан Кадыровдун жардамчысы Асөл Молдахметова менен байланышып, Данга атанын туугандары, жубайы жана балдары бар экенин, алар атасын көп жылдан бери издеп жүрүшкөнүн айтып, жакынкы күндөрү карыянын мекенине алып кетерин билдиришкен. Ошентип Рамзан Кадыровдун буйругу менен карыя атайын жиберилген учак менен мекенине алынып келди. Аны Асөл Молдахметова өзү коштоп барды. Маалымат булагы Заманча Кеткежи.